Кыргызстанда 8 апрелге карата COVID-19 жаңы бир учуру катталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка коронавирустук инфекциянын жаңы учуру Чүй облусунда катталган. Ал эми акыркы суткада 9 адам илдеттен сакайып чыкса, илдеттен каза болгон учурлар катталган жок. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 90 бейтап, амбулатордук түрдө 19 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.969 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 196.288 киши айыгып чыкса, 2991 адам каза болду. Бүгүн 8 апрелде Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында октябрь окуяларында жабыркагандар жана алардын жакындары митингге чыгышты. Чогулгандар ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековду, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаевди жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди жоопко тартууну талап кылышты. Ошондой эле нааразычылык акциясына чыккандар дарыланууга муктаж экендигин, алган жаратынан улам ишке жарамдуу болбой калгандыгын айтышты. Эске салсак, 2020-жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон жарандар Бишкектин нааразычылык акциясын өткөрүшкөн. Ал башаламандык менен коштолуп, бир адам каза болуп, ондогон адамдар жаракат алган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ден соолугуна байланыштуу соттук отурумдарга катыша албай тургандыгын айтып, аны сот залына алып келбөөнү талап кылды. 8 апрелде 2020-жылдагы октябрь окуялары боюнча кылмыш ишин караган соттук жараян учурунда 3 крыжасы бар экендигин, отура албай тургандыгын айтып, Айнек Тосмону тепкиледи. Мени судья сотко катыштырбайт деп ишенем, анда ушундай укук бар. Өмүр бою кескиле мени, бирок мени кыйнап шылдыңдоону токтоткула, деди Атамбаев. Мындан кийин аны сот залынан алып кетишти. Буга чейин соттук жараян учурунда Атамбаев өзүн жаман сезип, аны тез жардам унаасы алып кеткен. Кыргызстандагы 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаевке Батукаев иши, Кой-Таш окуялары, октябрь окуялары боюнча мындан тышкары кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдаштыруу, Бишкектин жылуулук электро борборун модернизациялоо, Калыс Ордо конушундагы мектептин курулушуна бөлүнгөн акчадан уурдоо, паспортторду мыйзамсыз жазып берүү деген айыптар тагылган.